Таңмандай көрсөтүүсү өз сапарын алдын көздөй улантат. Бизде таңкы коногубуз бар, тааныштырсак. Тааныштыралы. Данияр Өмүрбеков, продюсер, актер, көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү, ырчылык боюнча эле тамаша. Саламатсызбы, Өмүрбек мырза, кош келиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Эртең менен эрте турган кандай экен? Эртең менен эрте турган ошо бир аз кыйындыкка турду, чын айтканда. Биз анткени көбүнчөсү кеч жатып, кеч турганды үйрөнүп алыптырбыз. Анан ошо сиздердин чакырууңуздарды угуп алып, эрте турган аракет коюп, жакшы. Ошо келип берди. Сиз өзүңүз продюсерлик кылып жүрөсүз. Анан акыркы ушул жаңылыгыңыз бул Мурас кино тасмасынын продюсери болосуз, Ошол Мурас кино тасмасы эмне жөнүндө болот? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Мурас кино тасмасы, ошол орусчасы наследие деп атадык. Бул тасманын баягы эгерде жанр жагынан алсак, бул триллер болот. Бул да Кыргызстанга жаңылык алып келген бир тасмалардан болот. Анан Мурас дегенде эле ар бир жасаган нерсебиз, силердин деле отуруп азыр программага чыгып атканыңыздар, ушунун баардыгы сиздерге мурас болуп калат деп, биз да Мурас деп жакшы аталышта ошо бир тасманы баштадык. Бул тасманын эми маңызын алсак, ошол бул болгон окуя, Асанбек Кулманбетов деген бир авторубуз бар экен. Тилекке каршы ал киши каза болуп калган, бирок ошол кишинин жазган Киши жегич кемпир деген бир повести бар экен. Ошонун негизинде бул чын айтканда болгон окуянын негизинде тартыла турган тасма болгон атат. Бул ошондо жанр трейлер дедиңиз, Триллер. Бул кандай ушунда азыр ичинде ужасы да барбы, анан коркунучтуу жерлери, анан комедия ошондой аралаш болобу? Албетте, туура айтасыз. Бул жерде ошол өтө комедия деп айта албайбыз, бирок ортосунда баягы арасында күлкүлүү жерлери бар. Анан аябай коркунучтуу жерлери бар. Ошол эле маалда баягы ата эне менен баланын ортосундагы азыркы болуп аткан көйгөйлөрдүн баары чагылдырылып келип, аябай бир кызыктуу окуя жаралат да. Бүгүнкү күндө проблема да чагылдырылат турбайбы? Көптөгөн көйгөйлөр, ушул именно биздин кыргызстандыктардын көйгөлөрү, аны атап кетсем ошол эле батирлеп жүргөн биздин жарандар, жаш үй бүлөлөр, анан миграция маселелери, ошол эле үй бүлөлөр чогуу жашабай эки жакта жашап, баягы эмне себеп болду ушул нерсени чагылдырууга? Эми себебин айтканда, ошол эле баягы ар бир тасма өзүнүн тарбиялык маңызы болуш керек да. Кыргыз элине, ошол эле кыргыз элине эмес, негизи эле адамзатына бир пайда алып келе турган тасма болуш керек да. Анан ошонун баардыгын чагылдырууну деле баягы Мурас катары бул деле айтып атпаймынбы, Мурас деп көп тармактуу кино болсун деп атында ушундай маңыздуу койдук да. Анан ошонун ичинде дагы баягы ар бир көйгөйдү камтып, ар бир маселелердин баарын чагылдыралы деген ой болду. Жакшы. Айтсаңыз да, сизди продюсер деп тааныштырдык. Анан буга чейин эмнелерге, кайсыл проекттерге продюсерлик кылдыңыз, кайсыл тасмалардын үстүндө иштедиңиз, негизи эле өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз боюнча айтып берсеңиз. Негизи продюсерлик бул мен үчүн азыр жаңы багыт болуп турат. Мен жаңыдан баштап атам. Буга чейин иштеген тармактарым абдан угуп отурсаңар айтып берсем көп. Анан эмне үчүн бат-баттарыңды алмаштыра бересиңер деген суроолор жаралышы мүмкүн. Буга чейин болгон эле ушул Азамат Шаршанов менен биз Аят 3-тө бир аз колдоо көрсөтүп, анан ошол жерде бир аз кичинекей бир эпизодунда ойногом ролду. Анан эми азыр ушул мындан ары Азамат менен иштешсек деген ойдо, ушул Мурас деп азыр баштап атабыз, андан ары көрөбүз. Дал ушул Азамат Арыков Аят кино тасмасынын башкы каарманы, ушул Мурас кино тасмасынын режиссеру бүгүн конокко чакырганбыз, бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептерден улам келе албай калды. Сиз айтып бериңизчи, эмне келе албай калды? Продюсери катары. Бул жерде сиз менен чогуу отурмак негизи. Эми ал киши баягы чыгармачыл адамдарды билесиздер да. Алар да мен жана айтып кеткендей эле кеч жатып, кеч турабыз. Анан бир кандай себептер менен азырынча телефону өчүк болуп калды. Ошол жумуштар болуп жетишпей калды окшойт.
Чыгармачыл адамдарды бир гана таланты үчүн кечирүүгө болот деп көп кишилер айтат да негизичи. Анан ушул жоопкерчилик жагына келгенде бир аз аксап калышат. Бирок кантсе дагы Азамат Арыковдун баягы продюсери биздин байкебиз келип отурат. Анан айтсаңыз да качан Мурас тасмасы жөнүндө сөз кылбадыкпы? Качан экранга чыгат, көрүүчүлөр көрө алат? Эми Кудайым буйруса, ошол апрелдин бир 20-ларында премьерасы деп турабыз. Буйруса ал премьерага дагы сиздер чакырабыз. Баягы закрытый показ деп коет. Ошол 20-ларында. Ушул тасмада сиз өзүңүз роль жараттыңызбы? Жараткан турам. Ошол эми аны секрет катары негизи айтпай эле коеюн деген, бирок баягы 3 башка ролдор, каармандар бар, ошонун бирөөсүн аткарам да. Ошондо Мурас кинотасмасынын баягы болгон каражатын, материалдык жактан чыгымын продюсерлер моюндарына алабы? Негизи эле продюсердин милдети эмне жана мындай акчалуулар продюсер болот деген түшүнүк бар да. Кино жаатында. Ошол нерсе чынбы? Эми чын деп айтса болот, сиз айткандай эле бүт баары моюнда. Баарын эле өзүбүз каржылап, өзүбүз эме кылып жүрөбүз. Анан учурдан пайдаланып деле ошол спонсор болобу, партнер болобу, демирчилер болобу, биз кызматташканга даярбыз. Бирок негизинен баары өзүбүздүн моюнубузда, өзүбүз ошол аракет кылып азыр кыймылдап жатабыз. Өзүңүз ушул продюсерликтен сырткары жаңы эле багыт алып атам дедиңизби? Эмне жумуш кыласыз? Эмне менен алек болосуз? Жеке ишкерлик менен алек кылам. Андан сырткары баягы саясат тармагында бир аз жүргөм. Азыр деле жүрөм, бирок ошол бир аз кино тармагына да салымыңызды кошоюн деген турбайсызбы? Туура. Эң сонун ийгиликтүү болсун буюрса алгачкы тасмаңыздар, сиздин продюсерлик жолуңуз дагы байсалдуу болсун. Жаңыдан баштап атам деп атасыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Чоң рахмат, дагы бир жолу. Тааныштырып коесузбу? Ооба, дагы бир жолу тааныштыра кетсек, продюсер, актер Данияр Өмүрбеков бизде конокто болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу. Ал эми дал ушундай жакшы, сонун маанайда биз таң манай берүүсүн улантабыз.